көпчүлүгү баягы айтты да, мисалы сени бирөө кыйнадыбы же бирөө мажбурладыбы, жолдошуң мажбурладыбы, биринчи күйөөң кыйнадыбы деп баары эле жолдошуң мажбурлады, же болбосо кайын журтуңдан уялып өзүң ушундай салдың, же болбосо жашооңдо бир катуу бир ушундай бир окуя болду, ушундай таасир алдың да дароо ушул жолго баш бактың депчи. Анан эч ким кыйнаган жок, эч ким мажбурлаган жок. Болгону баягы былтыр негизи ушундай бир башкача жыл болду. Көпчүлүгүбүз үйдө пандемия учурунда. Эми бунун баары дагы да болсо бир сыноо болуп өттү да биз үчүн. Анан кийин кээде адам ушундай болот экен, адам мындай изденип баштайт экен да. Мисалы мен өзүм бирөө мажбурлап же бирөө кыйнап эме же кыйналып же жашоомдо бир эме болуп андай болгон жок. Өзүмдү өзүм издеп баштадым да. Мындай эми мурдатан мисалы тайнемдин тарбиясын алып чоңоюп калдым да мен. Тайнем өмүр бою баягы намаз окуган адам эле. Биринчи келмени дагы, Курандагы дуаларды, сүрөлөрдү тайнем үйрөткөн мага. Анан кийин баягы фундамент бар болчу дегеним да. Анан Аллах насип эткен экен, баары Алладан. Ошол былтыр ушул убакытка баягы туура келип калды. Өзүмдү өзүм изденип баягы мындай эмнеге жаралдык, эмнеге жашап атабыз, максатыбыз эмне, ушинтип жүрүп эле мисалы мен жумушум боюнча анализ кылып баштадым. Анан кийин карасам жумушум бар, жогум бар, альхамдулиллах бар, үй бүлөм альхамдулиллах, баарына шүгүр. Эмнени каалаган болсом, эмнени максат кылып койгон болсом, баарын Аллах таалам берди. Кудайга шүгүр, ата энем, бир туугандарым баары жакшы. Анан дагы деле бир мындай жүрөгүмдө үй бердиби да бир нерсе. Анан кийин пандемия учуру болду. Анан не деген инсандар өттү кетти. Кечээ күнү көргөн адам бүгүн жок болуп кетти. Анан кийин тайнем каза болуп калды. Мен үчүн аябай бир оор учур болду ошол кез. Ушул адамды жоготуу. Анан Чубак ажы раматылык каза болду. Анан ушундай бир баягы өзүм изденип жүрөт элем. Кийинки бир жарым жыл баягы неме болуп жүрдүм эле, өзүмдү өзүм мындай сезе албайчы. Анан кийин карасам көрсө бүгүн барыбыз эртең жокпуз. Баарыбыздын барар жерибиз бир. Анан ошол барар жерибизге даярмынбы деген суроо өзүмө бердим. Анан мен даярмынбы? Анан кийин жооп таптым дагы. Анан дароо бир түндүн ичинде эле Аллахтын буйругу менен ушул парзымды аткарууну чечтим. Анан эртеси күнү дароо башка парыздарымды акырындык менен ибадаттарымды тургузуп алдым. Кудайга шүгүр. Эми пендемин, анда санда баягы кээде аткарбай калган учурлар болот. Кудай өзү кечирсин. Эми мен аябай эле мындай идеалдуумун деп айта албаймын. Мен пендемин. Ошого Аллах таалам бекем ыйманды бекемдетерсин. Амин. Кудайга шүгүр.